Биз өлгөндө жаныбыз денебизди таштап чыгып кетет дагы сапарын улайт. Ал сапар көп бөлүктөрдөн турат. Бул баянда рухубуздун ушул сапарынын биринчи стадиясы жөнүндө сөз кылабыз. Денебиз кабырга көмүлгөндө ал кайра жаныбыз менен кошулат. Сени көмүшөргө жакын ошол көрүстөндө турган денеңди ал жердеги бүт көрүнүштү карап турат жаның. Баарын угасың, көрөсүң, сезесиң. Анан адамдар кепинделген сөгүңдү көр ичине түшүргөндө жаның ошо денеге кошулуу үчүн көргө кошо кирет. Анан жакын үй бүлөңдөгүлөр, жакындар, келген адамдар үймөк топуракты сага карай шилей башташат. Күп этип топурактар туш-тушуңа үйлүп атканын сезесиң. Анан ошентип олтуруп топурактар толук бойдон сени көмүп калат. Топурак жер жазданып кабырда жатасың. Денең тирүү болбогону менен жаның баарын сезип билип турат. Рухуң тирүү болот кабырда. Анан көр үстүндөгүлөр сага арнап дуа окушат. Жакшы адам эле деп сөз айтышат. Акыры баары бата кылып суюлуп тарап кетишет. Сен көмүлгөн дөбөчө калат жаңы топурак жыттанып. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай, мөрдөдөн узап бараткан адамдардын ар бир басыгын кулагың угуп турат. Капкараңгы, тымтырс кабырдын ичинде өзүң жалгыз каласың. Анан эмне болот? Сага Мункар жана Накир деген эки периште келет. Алар сага 3 суроо узатат. Ал суроолор сенин тагдырыңдагы өтө маанилүү суроолор болгондуктан ага да өтө бир маанилүү жоопторду берүүң керек болот. Алар сенден диниң кайсы деп сурашат. Ал суроону берген соң сага пайгамбарың ким деген суолду узатышат. Жанада Кудайың ким деп сурашат. Так ушул тартипте болбошу мүмкүн, бирок ушул 3 суроо сөзсүз берилет. Ушул 3 суроого туура жооп берчү болсоң, кабырда жаның тынч болот. Кыямат күнгө чейин периште сурнайын тартып бүт кабырдагы маркумдар тирилчү күнгө чейин кабырда бейпил мемиреп тынч жатасың. Эгер эки периштенин берген 3 суроосуна туура эмес жооп берсең, анда кабырдагы жашооң азапка айланат. Андыктан ошол 3 суроого туура жооп берүүбүз керек. Эми мындай бир айтчу маселе бар. Кай бирөөлөр менде баары жайында. Мен деген мусулманмын да. Ал суроолорго жоопторун так билем. Үчөөнө тең туура жооп берем деши мүмкүн. Бирок бул туура эмес. Өзүңө өтө эле ишенип алганың болбос. Анткени ал 3 суроого тилиң эмес. Ал суроолорго жоопту мээңде эмес, жүрөгүң жооп берет. Жүрөгүңдө эмне жашап келген болсо, анын баары көрүнөт. Эгер бул жашоодо намаз окубаган киши болсоң, ислам шарттарын сактабасаң, акыл эс, баам парасатыңы Куран үйрөнүүгө арнабасаң, чыныгы мусулман болууга умтулбай жашасаң, кан жаныңа исламды сиңирбесең, анда жүрөгүңдө ислам деген нерсе жашабаганы белгилүү болот. Акыл күчүбүздүн жетишинче, болушунча исламды карманууга аракеттенүүбүз керек. Өтө бир дасыккан аалымдардай болгула дебейм. Баарыбыз кудум пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын так өзүндөй болушубуз керек деген талап койбойм. Жок, бирок биз ошого умтулуубуз керек. Кабырда жатканыбызда эки периште келип 3 суроону бергенде, жүрөгүбүзгө сакталган нерселер жооп болуп берилет. Аллахтан бөлөк нерселерди туу туткан нерселер туура жооп болуп бербейт. Ислам тилибизде же акыл эсибизде эле эмес, жүрөгүбүздө бекем орногонуна чындап ишенип жашап өткүдөй бололу. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот.
Kanalыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.